Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3-түн айы 18. Ичкилик жардам береби? Ичкиликке байланыштуу өткөн окуяларыбызды эстесек, биз өзүбүздү башкара албай калганыбызды түшүнгөнгө чейин эле алкоголдук ичимдиктерге болгон көз карандылыгыбыз жөн эле адат эмес болгонун көрсөтө алабыз. Бул өлүмгө дуушар болгон жыгылуунун башталышы эле. Мен ичип жүргөндө башка дени сак адамдардай болуп, турмуштук жагдайларды көтөрө алчу эмесмин. Кичинекей эле окуялар мени мындай абалга алып келчү. Мындан арылуу үчүн мен ичким керек деген. Бирок мындай арылуу абалды жакшырта алган жок. Ошондуктан мен дагы көбүрөөк бөтөлкөгө кайрылчумун. Бүгүн мен алкоголизмди унутпашым керек. Спирт ичимдигин башкара алам деген ойду мен өзүмө уруксат бере албайм. Антпесем, мен жашоомду да башкара алам деген ой келет. Бул башкара алам деген сезим менин айыгып кетүүм үчүн коркунучтуу.